Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda amma ba'd. Көптеген адамдар ушул коронавирус деген ушул вирус шыққан кезде эмне кылуусын билбей баштары айланып калды. Аллах Таала өз сөзүндө айтты: "Хасбуналлаху ва ни'мал вакил." Мусулман киши мына ушундай ишенимде болсун, Аллах Таала бизге жетиштүү, өтө жакшы вакил. Мындайча айтканда, инсан бир нерсенин үстүндө паника кылуу менен, кайгы капага түшүү менен, эрте кеч мына ушул нерсе тууралуу сүйлөшүү менен, угуу менен же изилдөө менен Аллах Тааланын тагдырын, кадарын өзгөртүп кое албайт. Алымдар Аллах Тааланын каалоосун эки бөлүккө бөлүшөт. Ирадатул каунийя жана ирадатул шар'ийя. Ирадатул каунийя дегени 100% сөзсүз болот, ишке ашат деген мааниде Аллах Тааланын каалоосу. Аллах Таала бардык адамзатка айтып жатат: силер Аллах Тааладан коркула. Аллах Таала мына ушундай бир кудуреттүү зат, Намруд деген залым падышаны чымын менен коркутуп, чымын менен жанын алган зат, жана кыямат алдынан боло турган Яжуж Мажужду эч бир махлук жеңе албай турган адамзат, аларга каршы тура албаган, согушуп аларды жеңе албай турган Яжуж менен Мажужду Аллах Таала бир курт менен өлтүрөт. Кудум ушундай бүгүнкү күндө Аллах Таала көрүнбөй турган адамдардын тилинде вирус деп аталган көрүнбөй турган бир нерсе менен бүткүл дүйнөнү астын үстүн кылып койду. Адамдар эмне кылуусун билбей калды. Мүмкүнчүлүгү барлар эч кимге аралашпоо үчүн өзүнө бир дачага окшогон жерлерди сатып алып, ошол жерде жан сактап турат. Кудум Аллах Тааланын ажалы коронавирус менен келе тургандай. Кейиштүү абалыбыз, биз мусулмандардын кээ бир кылган иштерибиз таң калтырат. Мусулманмын деп туруп бир нерсе, бир бале келсе кыла турган ишибиз насаллаллаху афия ва салама, азык-түлүк кандоо болду. Аллах Таала инсанын рызкысыны туулгандан баштап өлгөнгө чейин тагдыр кылып койгонун аяттардан, хадистерден канча жолу окуйбуз. Ушул нерсени жашообузда канча көрсөттү бизге пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткандай: силер мына ушул куштардай Аллахка таваккул кыла турган болсоңор, Аллах Таала ошол куштарды уясынан ач абалда чыгарат. Кечинде кайтып келе жатканда курсагы ток кайтып келет. Булар ишке кетпейт, белгилүү бир фирма, завод менен келишими жок, айлык келбейт. Аллах Таала рызкыландырып койгон. Адам баласы да кудум ушундай. Туура себебин кылууга буйрулганбыз. Бул нерсе себеп эмес, супермаркеттерди барып, азык-түлүк дүкөндөрүн бошотуп талап жиберүү. Бул нерсе рызкы табуунун себеби эмес, балким ушул кылган ишибиз менен биз мусулмандар бири-бирибизге зыян берип жатабыз. Эмне үчүн? Анткени күнүмдүк нормал жашообузду улантсак, бардык адамдар нормал жашоосун улантса, жашоо да нормалдуу түрдө уланып кете берет. Паникасыз. Коронавирус чыкты дегени жашоо түгөдү деген эмес. Аллахка ант, бул жашоо түгөдү деген эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул жашоонун бүтүүсүн ыйман келтирген адамдар үчүн өтө ачык, айкын түрдө баяндап берип койгон. Аллахтын кабарлоосу менен Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кыямат белгилерин зикир кылды. Дүйнөнүн түгөөсү үчүн бизге дагы 10 баскыч бар. Ошол 10 баскычтын биринчиси мусулмандар насаралар менен кошулуп, биргелешип, мусулмандар капырларга каршы согушат. Андан кийин имам Махди чыгат, андан кийин Даджал чыгат, андан кийин Иса алейхиссалам түшөт. Бир даба айвандын чыгуусу, күндүн батыштан чыгуусу. Мына ушундай 10 баскыч бар биздин дагы алдыбызда. Мына ушундан кийин дүйнө бүтөт. Дагы бир маселе, бул коронавирус, бул эпидемия биринчи жолу чыккан эмес адамзат тарыхында. Адам жаралгандан баштап адамзат мындай эпидемияны биринчи жолу көргөн жок. Мындан кийин да чыга берет, бизге чейин да чыккан мындай вирустар. Бул нерселерден эскерме алуубуз керек. Аллах Таала бизди күнөөгө батып калган ошол мусулмандарды эскертип жатат. Күнөөгө батып кеттик. Ошондуктан бул эпидемия биз үчүн Аллахтын райымы. Эгер Аллах жандала турган болсо, мына ушундай көрүнбөй турган кыпынчалык нерсе менен алып коет. Кыпындай нерсени себеп кылып коет. Күнөөнү ташта дегендей. Тооба кыл, ал өлүм ушундай жакын, көрүнбөй турган нерсе менен бир күндө, бир саатта, бир минутта жаныңды алып коюусу мүмкүн. Бул нерсени себеп кылбай деле жанды алып коюусу мүмкүн. Баарыбызды пешенебизге өлүм жазылганын билебиз, бирок көздү май баскан. Башыбыз мына ушундай вирус менен дуалга бир урулса өзүбүзгө келе түшөбүз. Бул Аллах Таала эскертип жатат бизди. Паникага түшүүнүн кереги жок. Бул нерсе адамзат үчүн эскертүү. Жер жүзүн вирус каптап кетсе деле ажалы жеткен өлөт. Халид ибн Валид радыйаллаху анху бир кыштакка кирген убакытта уу ичип кирген. Ибрахим алейхиссалам отко ташталган убакытта Аллах Таала ал кишиге отту суук жана тынч кылып койду. Мындай вирус, оору, эпидемиянын алдында кыла турган ишибиз
Мындай ошол вирус, эпидемия тараган вакытта кыла турган ишибиз Аллахка кайтуу. Экинчи шар'ан жана хиссан себеп болгон нерселерди карманабыз. Бул вирустан сактанабыз, сактана турган себептерди жасайбыз. Жана нормалдуу түрдө жашообузду улантабыз. Нормал жашоо дегени дүйнө бүттү деген эмес. Биздин акыр аягыбыз акыретте. Аллах бизди өзү ыраазы болгон амалдар менен алдына барууну баарыбызга насип кылсын. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, жүрөгүңөр тынч болсун, коркпогула, паникага берилбегиле, өзүңөрдү жана балдарыңарды, үй бүлөңөрдү коркутпагыла. Бактылуу болуп уктагыла, бактылуу болуп тургула. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын шариятын рамкасынан чыкпагыла. Момундун иши кызык дейт пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Ажабан ли амрил муъмин, инна амраху куллаху хайрун. Момундун иши кызык. Анын иши кызык. Бул момундун абалы. Бул момунда гана болот. Ин асабатуху саррау шакара факана хайран лаху, ва ин асабатуху даррау сабра факана хайран лаху. Эгер ага бир жакшылык жетсе, шүгүр кылат, бул дагы жакшылык. Эгер ага бир бактсыздык жетсе, ага сабыр кылат, бул дагы жакшылык. Валлаху а'лам.